Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100дөн ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды. Жетекчилик буга алардын сабакты көп калтырганын жүйө келтирүүдө. Студенттер жана айрым окутуучулар муну коррупциялык кадам деп, жең ичинен акча бергендер кайра окууга кабыл алынып жатканын билдиришти. Факультеттин деканы Гүлбара Ташиева муну кууру доомат деп, 100 академиялык сабакты калтыргандар эрежеге ылайык окуудан чыгарылганын Азаттыкка 30-майда айтты. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде билим алган өзбекстандык студенттерге байланыштуу маселе 20-майдан кийин күчөгөн. Анын алдында социалдык тармактарда окуу жайдын залында өзбек студенттер нааразычылык билдирип жаткан жыйындын видеосу тараган. Алар деканатка жең ичинен акча бергендер окуусун улантып, бербегендер айдалып жатканын билдиришкен. Аталган факультетте акушердик жана педиатрия кафедрасына окутуучу болуп иштеген Аскар Сейдалиев студенттердин сөздөрүн Азаттыкка тастыктап, 300 студент окуудан айдалуу коркунучуна кабылганын билдирген. Декан Гүлбара Ташиева окуудан чыгарылып жаткан ар бир студент сабактарды такай калтырганын бышыктаган документтер бар экенин белгиледи. Аталган университетте медициналык факультет 2000-жылы ачылган, 2005-жылы жабылып, студенттер башка окуу жайларга которулган. 2010-жылы кайра ачылган. 2020-жылдан бери келишимдик негизде чет элдик студенттерди окутушат. Учурда 3300 студент келишимдик негизде окуйт, алардын тең жарымы кыргызстандыктар, 1000ден ашууну Пакистандан, Индиядан жана Бангладештен, 400дөй чамалуусу Өзбекстандан келгендер. Андан тышкары Казакстандан жана Тажикстандан келип билим алгандар бар. Окуу акысы 1 жылга 120 000 сом. Чет элдик студенттер $1500–2000 төлөшөт. Ош облусунун Нокат районунда 7-класста окуган кыз өз жанын кыйды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 23-май күнү саат 16:40 чамасында Гулистан айыл аймагында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча өспүрүм ата сизди сагындым, сиздин жаныңызга баратам деген мааниде кат жазып калтырып, өзү жашаган үйдө жанын кыйган. Учурда окуучу кыздын эмне себептен жанын кыйгандыгын тактоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөнү байкалууда. Борбор Азияда суицид боюнча Казакстан 1-орунда. Андан соң Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан турат. Кеминде 2 мектептин окуучулары мушташып, ар кандай жараат алган. Бир өспүрүм ооруканага түштү. Маалыматты Чүй облустук милициясы растады. Маалыматка караганда, окуя 27-майда болгон. Ошол күнү милицияга денесинен ар кандай жараат алган 15 жаштагы бала ооруканага кайрылганы тууралуу маалымат түшкөн. Баланын апасы сабаган балдарды аныктап, чара көрүүнү өтүнүп, милицияга арыз жазды. Чүй облустук милициясынын дагы бир маалыматына караганда, 26-майда Токмок шаарындагы мектептин 8-9 класстын окуучуларынын ортосунда чыр чыгып, 15 жаштагы өспүрүм ооруканага түшкөн. Маалыматта жаңжалга катышкан балдардын тек жайы аныкталганы айтылат. 27-майда бул окуяга байланыштуу бир нече ата-эне милицияга арыз жазды. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Учурда түшүндүрүү, териштирүү иштери жүрүп жатат. Үй бүлөсүн коргоп мас адамга кол көтөрдү деп шектелип жаткан өспүрүм баланы бүгүн 30-майдан тартып, Юстиция министрлиги бекитип берген балдар укугун жактоо боюнча тажрыйбасы бар адвокат коргойт. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Атар Абдрахматова билдирди. Окуя болгон жерге барып, өспүрүмдүн апасынын өз оозунан болгондордун баарын уктук. Юстиция министри Аяз Байетов дагы бир ирет иш жеке көзөмөлүндө экенин растады. Акыйкатчы өспүрүмдүн камакка алынышын одоно мыйзам бузуу деп атоодо. Окуя 17-майда Бишкекте болгон. Ленин райондук сотунун чечими менен бала өспүрүмдөр колониясына 1 айга камакка алынган. Милициянын маалыматына караганда, бала мейманканада администратор болуп иштеген апасын мас кардардан коргойм деп ага бычак колдонгон. Кардар жаракат алган. Кыргызстанда насвай чеккен аялдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу бүгүн 30-май күнү өткөн маалымат жыйынында Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун бөлүм башчысы Чынара Бекбасарова айтты. Бекбасарованын айтымында, былтыр 2021-жылдан бери өлкөдө эркектердин арасында тамеки тарткандардын саны азайып, аялдар менен кыздардын арасында тамеки тарткандардын саны өскөн. Насвайды аялдар 7 эсе, эркектер 3 эсе көп колдоно башташкан. Буга бир жагынан тамекинин кымбатташы, экинчи жагынан насвайдын жөнгө салынбаганы таасир берип жатат, деди ал.